саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Ош шаарындагы спорт мектептердин бири сууда сүзүү жана футбол спорт мектеби экен. Бул жаш биздин келечек муун ушул жерде футбол боюнча машыгып жатышат. Ошолордун ийгиликтерин, машыгууларын сиздерге кыскача чагылдырып бермекчибиз. Биз менен болуңуздар. Мырза, бүгүнкү машыгууңуз боюнча баштасаңыз, эмне машыгуу болуп атат? Бул биринчиден куш келипсиздер биздин спорттук залга. Бул жаш балдарыбыз биздин 16 жашка чейинки жаш өспүрүм балдарыбыз. Бүгүнкү биздин окуу машыгуубуз 3 бөлүктөн турат. Баштагысы бул баштагысы размеристик часть деп коет. Биринчи дене бөлүктөрүнү, дене бучуңдарын кызытып алуу болду. Көнүгүү болду. Андан кийин негизги бөлүккө бул тактикалык жактан даярдоо максатында болуп атат. Азыр балдардын бул жерде азыр защитага көңүл буруп атабыз, негизинен чабууга көңүл буруп атабыз, коргоого көңүл буруп атабыз. Көбүнчөдөн тактикалык жактан көңүл буруп, биз жакынкы боло турган турнирлерге азыркы күндө даярданып аткан учурубуз. Күнүнө канча мал машык өткөрөсүздөр? Биз бир күндө биздин саат менен эсептегенде 45 мүнөттөн эсептегенде 2 саат, 1,5 саат эсептелет. 1,5 сааттын машыгуу өткөрөбүз. Жумасына 3 жолу окуу машыгуу сборун өткөрүп, 4-күнү күнү башка командалар менен жолдоштук кесиптештерди, же болбосо өзүбүздүн ичинде кичинекей чемпионаттарды өткөрүп, ошондой көбүнчөсү ошо 4-күндү оюн күнгө басым жасайбыз. Бетте шатаандаш менен өткөрөткөндө, ошондой. Бул жерде канча жаштан баштап канча жашка чейин сиздерде машык? Биздин Ош шаардык футбол жана сууда сүзүү спорт мектебинде эң жаш балдарыбыз деген 6 жаш жана 7 жаштан баштап эң чоң балдарыбыз, ушул тайпаларыбыз биздин булар 16 жаштагы балдарыбыз. Бүгүнкү күндө 16 жаштагы балдар Кыргыз Республикасынын футзал боюнча чемпионатына катышып жыйынтыктадык жакында. Андан сырткары эл аралык деңгээлдеги мелдештерге чыгып турабыз тез-тез. Бул эми футбол бул чоң спорттогу эң көп каржы талап кылган спорт да. Сиздер каржы маселесине келгенде кандай болосуздар? Мына жакынкы арада эле ошо Ташкент шаарына барып келдиңиздер ошо. Кандай, ким мамлекет тарабынан каржыланабы же спонсорлорбу же кандай демөөрчүлөр? Эми бизден негизги бизде жакындан бизге көмөктөшкөн бул Ош шаардык мэриянын алдында Ош шаар дене тарбия спорт комитети бизге сапар чыгымдарын ар дайым ошолор төлөп беришет. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бизде негизинен Кыргызстанда сапар чыгымдары бир балага бир азыраак болуп калат да. Анан ошондойдой биз демөөрчүлөргө чыгып, же болбосо ата-энелерге чыгып кошумчасыны алабыз. Футболго 11 жашында келгем. Футболго мен өзү кичинекей кезимден кызыккан элем. Поляга чыгып, двордо балдар менен ойноп, кийин бара-бара мен навыктарым күчтүү болуп баштаган. Мен 11 жашында биринчи жолу ушу Жүз спорт школасына келгем. Биздин агай өтө тажрыйбалуу агай, көп нерсени билет. Ошо бизди ушундай деңгээлге өстүргөнү мен оюм жетет. Бизге окшогон эле футболисттер көп. Кыргызстан футболунун деңгээли эле өсүп атат. Кыргызстан ошо 95 орунга чыгып, мурун 100 канчаларда жүргөн болсо керек эле. Менин оюмча ошо Кыргызстан футбол деңгээли Кудай кааласа буюрса келечекте өсөт. Эми ишеничибиз керек. Менин максаттарым ошо Кыргызстан сборунун курама командасында ойнош. Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу. Ушу
бизге окшогондорду көрсөтүп, ушундай футболисттер Кыргызстанда бар деп дүйнөгө тааныткым келет Кыргызстанда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз спорт залдан тышкары чыктык. Себеби ал жерде футболчулар оюн баштаган үчүн аябай мындай шум күчөп кетти. Биздин үнүбүз угулбай калды. Учкун мырза, мен сизге мындай өзүңүзгө кайткым келип атат да. Өзүңүз спортко качан, кайсыл жерде аралашкансыз? Мен спортко ошо кичинекейимден спортко жакын элем. Ар дайым ушул дене тарбия сабактарына активдүү катышып, ар дайым ушул өзүмдүн тобумду көтөрүп, ар дайым ушундай дене тарбия сабагына деген биринчилерден барып активдүү катышып жүргөнбүз. Андан кийин ошол спорт тармагына жакыныраак жүрөйүн деген максатта дене тарбия адистигине тапшырдым. Ошол жерден футбол боюнча үйрөнүп, ошол жерден калыстыкка аралаштым бир аз. Өзүбүздүн Бахадыр Кочкаров агабыз бар. Ошонун колунда бир аз калыстыкта жүрдүк. Өзүбүз ошондой жаштар арасында ошондой биринчи лигаларда азыраак ойноп, анан кийин эрте эле ошол маштырчылык адиске өтүп кеттим. Эрте өтүп кеттиңиз, өзүңүз жаш элесиз да. Калыстыкта тандаган болчумун биринчи, бирок калыстыктан мага көбүрөөк ошол футбол тармагында мына балдар менен иштөө мага көбүрөөк кызыктуу болду. Анан өзүм балдарга жакын жаным ошол бул жактан мага ушундай Дельфин спорт мектебине ушундай сунуш келди. Ушундай бизде вакант бар, ушул жерге келип иштебейсиңби деп. Мен башында эми чында ушунчалык футболго жаш балдар менен ушунчалык байланып, ушунчалык иштеп кетет элем, ойдо жок эле кичине иштеп көрөйүн деп, өзүмдү сынап көрөйүн деп иштеп көрдүм да. Кийин чындыгында мындай балдар менен өтө мындай жакшы тил табышып, өзүм дагы балдардын эмесинин ички дүйнөсүнө кирип, ошентип футболго катуу байланып, ошодон бери азыркы күндө ошо Дельфин спорт мектебинде чыга албай калыпсыз да? Чыга албай ушул жерде иштеп жүрөм. Мен буну сыйлаганым мындай да, мисалы ошо телекөрүүчүлөрдүн арасынан ошо жаш футболго кызыккан биздин келечек муун сизди көрүп, сиздин ошо тарыхыңызды көрүп, басып өткөн изиңизди көрүп кызыгып калышы мүмкүн да. Мисалы суроо бергеним ошодон. Анан эмнеси менен байланып атат, сен балдар сизди кантип байлап атат? Бул боюнча айтсам, үйдө келинчегим дагы айтат да, сен өзүңдүн балдарыңа караганда футболист балдарың жакшыраак көрөсүң депчи. Чындыгында баягы бир машыктыруучу, бул адистик чындыгында бир эле машыктыруучу менен токтолбойт да. Биз ошол менен плюс массажист болобуз, администратор болобуз, врач болобуз. Балдар сыртка алып чыксак, бардык ответственность биздин мойнубузда болот да. Анан биз жакшы жаман күндөрдө чогулубуз, мисалы үчүн кошо жатып, кошо кайгы тартып, утсак кошо жеңип, узак сапарларга чыкканда бирибизден сырдашып, ушундай балдар менен өтө бирибизге мамилебиз жакшы болуп калат дагы. Ошентип эле балдар менен чыга албай эле жүрөбүз, ушинтип башка жака. Алардын ийгилиги өзүңүздүн ийгилигиңиз да, мындайча айтканда. Ооба, сөзсүз. Неге дегенде балдардын ийгилиги, булардын ийгилиги биздин ийгилигибиз да. Булар чыгып жашоодо футболист болбосо дагы бир жакшы адам болсо, биз үчүн ошол чоң сыймак. Сиз эми машыктыруучу катары айтсаңыз, биздин ошол Кыргызстандан ошол эле дүйнөнү дөңгөрөткөн Месси, Роналдо, Неймар сыяктуу бир чыгабы футболчулар дүйнөнү дөңгөрөткөн? Албетте чыгат. Буга бир мисалы үчүн кандай жол менен чыгат?
бир эле мисал үчүн азыр Казакстандын премьер лигасына Гүлжигит Алыкулов деген биздин инибиз ойноп атат. Мисал үчүн бул бир мисал да. Бул Атактуу Гудул Жаныбек Алыковдун баласы да. Ошол баласы. Мисал үчүн Валерий Кичин ойноп атат. Ошолордун деңгээлине жетпесе дагы жогорку деңгээлде ойноп атат да. Кыргыз футболун мисалы айтканда дүйнөгө таанытып аткан футболчулардын бири десем болот да. Сөзсүз чыгат. Буюрса Кыргызстаныбыз мен ишенем өнүгүп келатат. Футболго дагы, спортко дагы чоң-чоң көңүл бурулар болот. Тиричиликтин айынан эле мисалы үчүн көп таланттуу балдарыбыз эми чыгайын деп ушул өзүн көргөзгөн убакта тиричиликтин айынан Россияга кетип калган күндөр болуп атат. Же болбосо окууга тапшырып, ошентип өздөрүнүн проблемалары менен футбол таштап койгон учурлар көп болуп атат да бизде. Мен өзүм аябай кызыкчумун спорткочу. Бирок үй бүлөлүк байланыштуу ошо айылга кетип спортко аралаша албай баягындай профессионалдуу спортко аралаша албай калганмын да. Мен өзүмдүн практикаман айтайын. Сизде да ошондой болобу? Ата-эне тараптан ушундай тоскоолдук болгондор бар да балдарга. Ата-эне колдоо көрсөтсө көп нерсеге жетишет деп ойлойм. Мындай кээ баланын действительно таланты болсо дагы ата-энеси Кыргыздан качан футбол чыкчу эле, же болбосо сен футболдун аркасынан биз семьябызды багалчу элең, андан көрө бокска бар, же болбосо башка спорттун түрүнө бар, же болбосо сабагың оку деген буттосулар болот. Кээ бир учурда биз ортого түшүп ата-энеси менен сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Шыгын көрүп турасыз да бала. Сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн андан дагы таянак чыкпаса, анда биз уже башка балдарды издегенге аракет кылабыз да. Анда эмесе азыр ошол сиздин окуучуларыңыздын өзүңүздүн ийгиликтерине күбө болсок, кандай дейсиз? Макул. Мырза, бул жерде кубоктор, бүтүн сүрөттөр турат. Ошо ийгиликтериңиз менен теле көрүүчүлөргө бөлүшсөңүз. Бул бизге 2014 жылдан баштап биз республикалык деңгээлге чыгып баштадык. Ага чейин негедир чыгышкан мезгилине кийин биз келип 2014 жылдан баштап республикалык деңгээлге уже Ош шаарынын статусун алып, биз өзүнчө командага коюп катышып баштадык да. Буга чейин болгон эмес? Буга чейин жок. Ош менен Ош областы менен Ош шаары бир болуп жүргөн экен эле. Кийин биз биздин окуу бөлүм башчысы Эргашев Кубат Туратович деген агайыбыздын демилгеси менен биз шаарды отдельно бөлдүк. Ош шаары статусу бар деп, Бишкектикидей эле статус бар деп биз бөлүп чыгып, 14-жылы эле биз республикалык деңгээлге чыгып, финалдык беттеште 4-орунду алдык 1-жылы. Анан эми 2015-жылы биздин балдарыбыз Кыргыз Республикасынын 3-орунду алды футбол боюнча. Бишкекте өткөн финалдык беттеште. Түштүк бизде 2-ге бөлүнөт да, биринчи этап, экинчи этап болот. Биринчи этапта түштүк боюнча бардык биздин соперниктерибиз жеңип, 1-орун менен финалдык беттеште Бишкекке барып, 3-орунду алдык. Биринчи биздин тагынга медалдарыбыз десек болот да. Андан кийин уже 2016 ал жерде биз аз-аздан сүрөттөрүн коюп койгон экенбиз. 2016-жылы Ысык-Көлдө биринчи эл аралык деңгээлде турнир болгон. Бул жерде казактардан 4 команда келип, өзбектерден, биздин команда катышып, эл аралык болгон. Бул жерде Кемдесариев деген агайыбыздын немесин байгесин алган турнир болгон. Бул жерде финалда Шымкенттен жеңилип калып, 2-орунду алганбыз. Бирок мындай жылдан алдыга. Андан кийин уже 2017-де мисалы Бухара шаарында өткөн, Өзбекстанда Бухара шаарында өткөн эл аралык деңгээлде өткөн белдеште 1-орунду алган жетишкендигибиз. Бул жерде биздин дарбазачыбыз Мелдештин мыкты дарбазачысы номинациясына алган. Андан кийин көптөгөн эл аралык деңгээлде бул жерде дагы баары түшпөй калыптыр. Андан кийин жетишкендиктер катары менен биз Тажикстанда өткөн
эл аралык мелдеште 1-орунду алып келдик. Андан кийин Кытай мамлекетинде өткөн, Линься шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк оюндарда футболдон биздин Ош шаарынын корма командасы барган. Ал жерден дагы биз 1-орунду алып келдик. Финалда Таиланд командасыны 2-1 эсебинде утуп, алтын медаль менен кайттык. Мен 2016-жылдан аягына машыктырчу болуш үчүн ишке киргенмин. Азыркы учурда жакшы жетишкендиктерге жетишип атабыз. Бул сүрөттө болсо ошо бир чемпион болгон командабыз. Бунун ичинде менин дагы балдарым бар. Ошо общий Дельфинден, аэропорттон, Кара суудан ошо сборный команда болуп, ошо команданы түзүп, главный тренер мен болуп, чемпион болуп келген сүрөтүбүз ушул. Көп менет кылыш керек, тренер деген күнү түнү жазып, ушу балдар менен иштешип, балдар менен ичидеги нерсени сырткарыга чыгарып, дос болуп калыш керек да балдар менен. Ошентип ушу жетишкендиктерге жетип атабыз. Биз Кыргызстан кубогун алып чемпион болуп келгенде өзүбүздүн экс-мэрибиз Талабек Сарбашев бизге эки командага 50 миңден акча берди. Бул 50 миңден берген акча биз үчүн өтө чоң сыйлык болду. Ошонун сыйлыктын балдар дагы тренировкаларга көбүрөөк катышып, дагы ошол стимул болот. Биз ошого жетишкендиктерге дагы көбүрөөк жетишибиз керек, дагы аракет кылышыбыз керек, Кыргызстан чемпион кылышыбыз керек деп дагы балдар көбүрөөк аракет кылышты. Кудай кааласа ошол балдар эртең 3-нөн 8-ине өткөн международный турнирге катуу даярдык кылышат. Азыркы учурда дагы эми бизде бийликте отурган чоң бизнесмен, чоң агаларыбыз бар. Ошолорду бизге көмөк көрсөтүп, ушу балдарга дагы стимул болуп, акчалай жактан дагы башка нерселерди көтөрүп берсе, бизде Кудай кааласа Ошто эле эмес, Кыргызстанда эле эмес, Ошто дагы футболубуз дагы дүйнөлүк чемпиондор чыгышына Кудай кааласа аракет менен ниеттери бар балдардын. Сиздердин командировкага чыкканда командировочный тамак аш, жатакана ушул жак маселеси чечилсе, демек бизден мыкты балдар чыккан. Албетте биз бар экен. Албетте биз ошол жерде мисалы үчүн жакынкы келген, ошол жерге келген катышкан мамлекеттерден көрдүк да, алардын барган жакта түнүгүн көрдүк, чыныбызда суктандык да. Алар мисалы үчүн жакынкы Өзбекстанды эле алсак болот. Ошо Өзбекстан Спартак деген командасы келген, жакында эле Франциядан келдик, же болбосо Париж немеден келдик, Италиядан келдик деп ошондой уровеньдерди айтып атат да. Чындыгында бизде Кытайга чыгыш биринчи жолу болуп аткандыгына башкача сезим болду. Алардын шарттары да такыр башкача болсо. Ооба. Эми буюрса биздин федерация тарабынан деле жылдан жылга көңүл буруп аябай жакшы болуп атат. Биздин жакынкы Орто Азиянын жакынкы мамлекеттерге караганда акыркы учурда биздин футболубуз анча жогорку деңгээлде, анча болсо дагы өсүш болду десем жаңылышпайм. Эми машыктыруучулардан көп нерсе көз каранды да турабы? Сиздерди ошол мамлекет тарабынан бир акча төлөп, чет жактарга окутуп, ушундай нерселер болуп турабы? Бизге чет жакка чыкканда федерациядан баягы анча-мынча биздин машыктыруучулар чыгат. Негизинен бирок биз сыртка бардыгы чыккандан көрө сырттагы баягы инструкторлорду бул жакка алып келгенибиз бизге оңураак болот да. Ошондо биз Азиядан, ФИФАдан биз ошондой инструкторлор келип, бизде Ош шаарында, чоң-чоң Бишкек шаарында бизди топтоп туруп, тез ошондой окуу машыгуу семинарлар болуп турат. Айтайын деген мисалы башка өлкөдө, ошол башка клубтарда, ошол жерде машыктыруучулар менен биргеликте сиздер да ошол футболчуларды машыктырып, тажрыйба алмашсаңыздар, мындай алдыга жылуу боло эле деген. Эми ооба, тажрыйба алмашуу, ондай бизге
сыртқа мелдештерге чыкканыбыз ошол тажрыйба алмашууда биз алып командаларынын Атайын болбойбу мындай? жок андай жок бизде. Ошол сыртка чыгып күчтүү Өзбекстандын Пахтакар, Буняткар деген командалар менен ойноп, алардын тактикалык жагын, даярдыктарын көрүп, өзүбүзгө Өзбекстан бизге жакын үчүн анан Казакстанга чыгып, алардын тактикалык жактан даярдыгын көрүп, өзүбүзгө керектүүсүн өзүбүзгө алып, ошентип бизге мындай обмен опыта деп коет, ошол жагынан бизге чоң жардам болот. Быйыл акыркы 2021-жылдын акыркы жетишкендиктерибиз десек болот. Мындан кийин бир 2 турнирде 3-чү орунда болдук. Бул мындай айтканда чемпиондук биздин жетишкендиктерибиз. 2 кубокту быйыл Кыргыз Республикасы кубогун биздин өспүрүмдөрүбүз утуп келдик. Бул жерде Кыргыз Республикасынын кубогунда 7 область жана 2 шаардын мыкты деген курама командалар катышкан, 9 команда катышкан. Ошонун ичинен биздин 14 жаштагы Майсал Табалдиев, Майсал агайыбыз биздин жана 16 жашта мен өзүм бул жерде машыктырган балдарым Кыргыз Республикасынын кубогун утуп келишти. Чемпион болуп келишти. Биздин эски мэрибиз Талайбек Сарыгаш өзү жакшы бизди күтүп алып, стадиондо бизди балдар менен кошо сүрөткө түшүп, өзүнүн белектерин берип, жакшы күтүп алган биздин балдарды. Эми алдыда дагы кандай пландарыңыз бар, максаттарыңыз бар? Эмне кылайын деп, кантип алдыга жылдырайын деп атасыз өзүңүздүн клубуңузда? Азыр декабрдын 2021-жылдын 6 декабрынан 11 декабрына чейин Ош шаарында футзал боюнча эл аралык мелдеш өткөрүп жатабыз. Кечээ биз Ташкентке барганда сүйлөшүүлөр жүргүзүп, командалардын макулдугун алып келгенбиз. Буюрса Өзбекстандан 3, Казакстандан 3 команда күтүлүүдө. Алар келсе бизден Ош шаарынын курама командасын бир команда түзүп, Бишкектен бир команда курама командасы түзүп келип, 8 команда 2 тайпага бөлүп туруп, буюрса Ош шаарында жакшы бир кызыктуу футзал боюнча майрам тартуулайбыз деген азыр аракеттебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп алдыңыздар. Биздин жаш келечек муун кандай шартта болбосун, ушул биздин желекти желбиретип жатыптыр. Эмнедейбиз? Ушул Учкун Мырзага окшогон машыктыруучуларга жаратканым күч кубат берсин. Жолугушканча.